ошол ойлорду ортого салган ачык пикир программасы сиздер менен кайрадан көгүлтүр экранда. Аны мен Айсел Жаныбекова жана кесиптешим Кенжебек Шайлообаев алып барат. Саламатсыздарбы? Кесиптик кошуунун тагыраагы профсоюздун кереги барбы же жокпу? Бүгүн дал ушул теманын тегерегинде ой бөлүшөбүз. Бүгүн бизде коноктор Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атасов жана Кыргызстан куруучулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов мырза. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келиңиздер. Алгач эле бул тууралуу биз элдин пикирин угуп көргөнбүз. Анда эмесе экранга көңүл бурсак. Эже айтканга кошулам. Профсоюз иштеп элатат болуш керек. Жаштарга деле мындай гос эмеде иштегендерге льготалар, бир эмелери бар болуш керек деп ойлойм. Үйлөр берилип атат жаштарга. Профсоюз тарабынан сөзсүз түрдө жакшы жардамдар берилет. Үйлөрдө кандай гана семейный проблема болсо, же болбосун мисалы жылына жайында мугалимдерди көлгө же болбосун ар кандай путевкалар берилет. Биздин Кыргызстандын профсоюзу бизге көп эле жардам берип атат. Профсоюз пока не работает. Не знаю, я лично с профсоюзом не работаю сам. Потому что они мне ничего не сделают, честно говоря. Профсоюз жөнүндө эч качан кайрылган эмесмин. Эми путевка алам деген оюмда бар, бирок кайерге барышымды да билбейм ушу. Жогорудагы элдин пикирин угуп көрдүк. Ал эми алгачкы суроолорду бере берели, Шайлообек мырза. Бул маселени өлкө башчыбыз кабыргасынан койду. Негизинен профсоюздагы 6,5 миллиард бөлүнгөн каражат дайынсыз болууда деп. Бул пикирге кандай комментарий берет экенсиз? Саламатсыздарбы. Биринчиден кесиптик бирликтер боюнча бизде алардын ишмердүүлүгүнү текшерген депутаттык комиссия түзүлгөн. Ал комиссия ишин жыйынтыктады. 6,5 миллиард бул ушул көп жылдан бери соцфонд аркылуу алып келип топтолгон акча. Туурабы? Туура. Ал өзүнчө маселеде 6,5 миллиард аны жөн эле эсептөө палатасы жана тиешелүү финансы органдары аны таап алса болот. Жон. Маселе биз курорт, санаторий, лагерлер, пионер лагерлеринин жер участоктарынын негизги баягы мүлктөрдү карап чыкканбыз да. Эгер биз баягы мүчө акылары, анан ал жерде путевкалар маселесине терең киргенде ал чоң тема болмок. Биз Кыргызстандын элинин байлыгы болгон мүлктөрдүн, курорттордун сатылышы эмне үчүн мыйзамсыз сатып атасыңар деген тарабын көбүрөөк көңүл бурганбыз. 6 миллиардтан дагы ондогон эсе көп мындай катачылыктарды таап чыкса болот. Эми ушул район, область, министр, анан жогорку кеңеш эми аларды дагы уже тоготпой, укпай калганда уже президент акыркы чекти коюп, булардын баарын карап чыккыла дегенге жеткирүү, бул өзү мамлекетке болгон чыккынчылык, мамлекетке болгон сүйбөгөн мамиле десек болот. Ал эми биздин токтомдо так жазылган. 92-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки мыйзамсыз сатылган объектилердин баары кайтарылсын. Ошол эле профсоюздун жетекчилери жана аларга айтпай, жана алар менен биргеликте укук коргоо органдары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү турабы, мэр ошол кездеги айыл өкмөттөрү саткан жерлерди айтып атабыз, мамлекетке кайтаргыла деп. Мына Аламединде Воронцовканын үстүндө Красный Гвоздика деген 6,5 гектар балдардын жүрөгүнү оорусун калына келтирүү борбору бүгүнкү күндө соттошууда турат. Ошол жерде 2008-жылы Сунцов деген айыл өкмөт саткан. Мен мына азыр кайрылып коеюн деп атам. Урматтуу мекендештер, азыр Кыргызстанда Акай, Баки, Атамбаев эле жок, калган ошол жерде жүрөт. Баарын чакырып келип сурап, эмнеге мыйзамсыз болгон деп туруп төктүрүп койсо болот. Президент күйүп жанып, жүрөгү менен баягындай ыйлашуудай болуп айтып атат. Ошого жеткиргенге чейин үндөй отурган органдар демек замешанный деп айтсак болот да. Мен депутат катары айтам. Бир нече кылмыштын иштери жабылган. Ошол жердеги бая 21-29 мафия деп жүрүшпөйбү? Алардын үстүнөн кылмыш иши ачылат, кайра жабылат, ачылат, кайра жабылат. Бул жерде госрегистр, милиция органдары, прокуратура органдары бүт бардыгы аралашкан. Ушул жерден суроо жаралып атат да, Элдияр мырза. Көпчүлүк учурда бул менин билишимче 60ка чукул кылмыш иштери ачылган, бирок жабылып келе жатат деп атасыздар. Бул
Азыркы учурда кандай болуп атат? 3-4 жылдан бери жарыя болуп келет. 53-54 кылмыш иши ачылган деп. Бирок анын жыйынтыгын, анын болуп жаткан маселесин биз деле билбейбиз. Анан Шайлообек мырзадан атайын суранайын дедим, жакшы айтып кетти. Профсоюз мүлк боюнча сатылды дегенде баардык бир эле профсоюз өзү алып, өзү сатып салган деп. Азыр жакшы такта болуп кетти. Мыйзам сатылган жерлерде жана ар кайсы органдардын мамлекеттик, муниципалдык органдардын киришкенин көрсөтүп кетти. Ошол маселе боюнча профсоюз жардам берип, эң биринчи ыраазычылыгын билдирип, арда грамотасын да берсек болот Шайлообек мырзага. Ошол мүлктү профсоюзга кайтарып, менин ниетимде мамлекетке өткөрүп бериш керек. Эмне дегенде, ушул иретте мамлекеттик органдын жана жогорку кеңештин чоң салымы болот. Ошол мүлктү профсоюзга кайтарып, профсоюз мыйзамдуу процедура менен мамлекетке өткөрүп бергенге мен ниеттемин. Ошондой эле кылмыш иштегенде негедир аягына чыкпай калып калат, биз билбей калатабыз. Мүлк боюнча дагы бүт чоң иретти болуш керекпиз. 29 дегенде мен абийириме да доо кетип калат. Ажоосу өткөндө айтты 29-дун баарын камаса болот деп. Дал ушул жерден суроо пайда болду Шайлообек мырза. Айтсаңыз, 29 адамдын мафиянын санын атап өткөнсүз, анын ичинде Элдияр мырза. Кандай күнөөлүү? Элдияр мырза 29 ичинде, себеби баягы саламат сактоо тармагын бирөө жетектейт, билим берүү министринин бирөө дегенде сиз курулуш тармактарбы? Ооба. Ошондо анан дагы эң негизгиси баягы кыргыз туризм деген бар. Ооба. Ал жерде бирөө турат, баягы эң негизги курортторду караган. Ушул жерде мисалы 29 адам отурса, муну бардык ар бир кылмышкер деген эмес, 29 адам отурса, совет Ысык көлдөгү пансионатты сатайлы деп кол көтөргөндө 25-и колдоп 4-өө колдобой коюш мүмкүн, көпчүлүк добуш менен сатылып кетет да. Мыйзамсыз. Ошол сатылган мүлктөр мамлекетке түшпөй атканы, профсоюздун кассасына түшпөй атканы да өзүнчө тема болуп атат да. Мисалы 2 миллион долларлык курортту 900 миң сомго сатып беришет. Бирок 9 тыйыны дагы кассага түшпөйт. Ушул маселелерди карап биз таң калабыз да. Анан бул жерде 29-дун бардыгы эле төрага болгон эмес да. Алардан бир 5-6 кезек-кезеги менен төрага болгон. Ошолорду сураш керек. Анан биздин эксперттер, депутаттардын ар бир фракциясынан, комиссиянын мүчөлөрүнөн сырткары эксперттерди алганбыз. Ошонун ичинде улуттук коопсуздук кызматында коррупцияда иштеп жүргөн адистер келген. Алар аябай финансылык билими бар адистер, жана юридикалык билими бар адистер. 1 жыл иштедик биз. 1 жыл. Ушул элдин мүлкү мыйзамсыз сатылып, кандайдыр бир шылуундар тоноп кеткен болсо ордуна койдурайлы деп. Ооба, бүгүнкү күндө профсоюздардын курамындагы лагерлердин, мисалы Голубой Ысык-көл бир аз өнүктүрүп иштетип атат азыр. Жалал Абадта мындай иштетип аткандар бар. Но бирок 5 гектар жерди 4,5 гектарын сатып бүтүп, бир аз топудай жер менен калып кеткен жерлер бар. Мисалы Ош турбазасы, Нокатта, Кара Сууда, Ысык-көлдө, Ысык Атада, Чүйдүн боорунда аябай көп ушундай жерлер сатылган. Мына 6-7 гектар менен азыр мына Сверловдо, Фери көчөсүндө турбаза жок. Чоң-чоң мейманканалар, Достук, Саякат деген сыяктуу. Мына биз бүгүнкү күндө профсоюздардын ишине аралаша албайт экенбиз деген шылтоо менен укук органдары жүрөт. Биринчиден алар ар түрдүү кызыкчылыктар менен жүрөт. Жок дегенге премьерге 2-3 алып кирип жаап койсо болот азыр. Шайлообек мырза, бул жерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдын 4-беренесинде профсоюздардын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик бийлик органдары, анын сырткары коомдук кандайдыр бир уюмдардын мындайча айтканда отчет алуусуна эч кандай укугу жок деген дагы мыйзамда жазылган экен. Буга кандай карайсыз? Бул коомдук уюмдар, партиялар деп кошуп коюптур. Партиянын профсоюздун ишин текшергенге кандай кызыкчылыгы бар? Бул партия киришпесин, коомдук уюм киришпесин, бирок мамлекет деген, жогорку кеңеш деген, мамлекетте президент деген бар да. Мамлекетте мыйзам бар. Ошол мыйзамда так жазылып турат, федерациянын мыйзамында айтып атат. Кыргыз мыйзамдарына баш ийип жашайбыз деп. Эми булардын кичинекей уставын ар нерсени жазып ала берет да. Бирок Кыргызстандын федерациясынын мыйзамдарында жер сатсын деген жери жок. Жерди мыйзамсыз сатсын деген жер жок. Мисалы Ысык Атаны 7-8 жерден бөлүп берип коюшкан.
ысык атаны. Ошол ысык атаны эмне үчүн бердиң десең айтышат. Биз айлыктарын төлөй албай калдык эле. Баягы лечебный борборлорун талкалап ошону оңдоюн дедик эле дейт. Бирок алар келечекте ысык ата деген мамлекеттик комплекс жеке адамдарга өтүп кетип атпайбы натыйжада. Биз аны сактай албай калып атабыз. Ошондой эле госрегистр, айыл өкмөт, ошол Жалал Абадта мэр болуп жүргөн адамдар профсоюзга жеткирбей саткан жерлерди эмне үчүн кайтарса болбойт да мисалы. Болот да кайтарса. Булардын ичиндеги талашты кийин чечише берет. Бүгүнкү күндө профсоюзга дагы айтпай туруп саткандарды кайтарганга мыйзам жол берет. Хорошо, сиз айткандай киреше албасын. Бирок Конституцияда профсоюздун курамында болобу, Эшбайдыкында болобу, Ташбайдыкында болобу, аны мыйзамсыз сатсын деп айткан эмес. Ал элдин мүлкү да. Ошондо менде суроо жаралып атат да бул жерде. 4-чү беренеге таянып атышат да азыркы учурда. Ошонун негизинде сизди сотко беришабы? Жок, биздин сотко берген ал беренелер боюнча эмес. Биз жогорку кеңеш эң чоң мамлекеттик бийлик бутагы президентибизден кийин жогорку кеңеш бүгүнкү күндө турат. Жогорку кеңештин токтому бар 341 номерлуу. Ошол токтом негизинде биз комиссия кирип өзүнүн деңгээлинде текшерген. Ал жерде баягы биздин бир-эки кесиптештерибиз жеке аттарга кайрылган үчүн берилген. Ал жөн эле жоопкерчиликтен качуу, анан кийин өзүнү защита кылуу деген эле ал ага көңүл бурбай эле койсок болот. Өзүнүн жолунда кетсе. Айтсаңыз, негизи профсоюздар бул эмгек укуктарын, мамлекеттик кызматкерлердин эмгек укуктарын коргогон уюм катары тааныйбыз барыбыз. Анан көпчүлүк учурда мамлекеттик кызматкерлер эмнеге сиздердин иш алып барууңуздарга нааразы болуп жатышат? Жалпы эле мамлекеттик, муниципалдык же жеке мекемеде болобу, ар бир мекемеге 3 адам ыктыяры болсо профсоюз түзгөн укугубуз бар. Ар бир профсоюз ошол жердеги кызматкерлердин эмгектик жана социалдык экономикалык кызыкчылыктарын коргойт, жүзөгө ашырат жана толук кандуу сактаганга аракет кылат. Тилекке каршы профсоюздун ички саясаты жана сырттан келишкен саясатчылардын бир топ оюнун негизинде бир топ профсоюздар алсырап калган. Жумушун толук алып бара албайт. Ошондой эле бир топ жылдан бери отуруп келген кээ бир турагалар бар. Кызматын аткарбайт, бухгалтер экөө отурат, бүттү башка иш кылбайт. Тилекке каршы андай да бар. Сиз жана 4-чү берене боюнча айтып кеттиңиз, ал бир эле 4-чү берене эмес, Кыргызстан кабыл алган эл аралык конвенцияларда бекитилген дүйнөдө кайсы мамлекет болбосун, профсоюздар ал жактан көз карандысыз. Ички саясаты боюнча жогорку кеңешке, мамлекетке эч кимге жооп бербейт. Жүрүп жаткан финансылык маселелер боюнча бир гана ички ревизиялык комиссиялар текшерет. Алар биздин үстүнөн туруш керек. Бирок коомчулук астында ага экенибизди, тага экенибизди көрсөтүш үчүн мен бир топ маселе боюнча ачыкка чыгып берем, буга чейин берип жүргөм. Айлык майнамды жарыя кылып жүргөм. Мурда 150 миң, 200 миң, 400 миң дегенде, мына менин айлык майнам 17.300. Азыркы учурда 20 миң 500 деп жарым жыл бир чыгарып жүргөн болчумун. Башка төрагаларды жана жогорку кеңештен сурагам. Силер да чыгарыла дедим, бирок тилекке каршы эч ким көңүл бурган жок. Сиздин оюңузча баардык иш алып баруу ачык болуш керек. Албетте, ар бир иш алып баруу ачык болуш керек. Конституция негизинде иштеш керекпиз. Бирок азыркы учурда жогорку кеңештен буга чейин жарыя болгону көп жактан жарыя болуп кетти. Бир гана профсоюз күнөөлүү деген элде бир аң сезим, түшүнүк пайда болуп калды. Профсоюз жоюлсун деген бир тенденция пайда болуп баратат. Бул бизге абдан жаман нерсе. Себеби Кыргызстанда профсоюздар болбосо, бара-бара жумуш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы мамиле жапайчылык деңгээлине түшүп калышы мүмкүн. Бардыгын деп эле бир топ жерде профсоюздун ишмердүүлүгүнүн алкагында жумуш берүүчүлөр кызматкерди жөн эле жерден айыптап туруп кетиргенден коркуп турат. Мен өзүм эле жеке өзүм ишим боюнча бир топ кызматкерлерди сот аркылуу жумушуна алып келгем. 600 барак мен эмгек багытында китептерим бар. Анан келип туруп эле ушундай бир тенденция негизинде профсоюз бар, жаман профсоюз бокочо деген сөз менен профсоюз жоюлсун деген маселе чыгып жатат. Ошондон Шайлоок мырзан дагы сурап кетет элем, сурайын сизден. Ушул маселе болгондо экиге бөлүп салыңыз, мына муну профсоюз кылыптыр, буну сырттагылар кылыптыр деп. Ошон баары келип туруп эле бүт профсоюз кылган болуп калат да. Анан кийин мага бир дагы кылмыш иши ачылган эмес, атайын жайгалып кетинce сурап бересизби Шайлоок мырзачы? Элдерибизде фактыларыбыз бар деп, мага бир дагы факты жок. Бардык нерсени ачык көрсөтүп жүргөм. Буга чейин достукту 20 миллионго сатабыз дегенде кыйкырып өкүрүп сактап калгам. Чолпон ата санаторий боюнча Азиза директору жарыя кылып атат. Ал жак сатабыз дегенде кыйкырып сактап калгам. 2018-жылдан бери профсоюздун федерация деңгээлинде анча-мынча ишке аралашып калдым. Бир да мүлк сатылган эмес. 20-жылы жана 29 адамдын ичинде кирип калдым. Анан баардыгы менен чогуу мен дагы моралдык бир жоопкерчиликке тартылып атам.
Анын үчүн мен дагы тиешелүү деңгээлде балким кайсы бир мыйзамсыз нерсеге жолтоо же бөгөт болбой калганмын. Бүгүн азыр эфирден колдонуп дагы биздин федерациядагы бир коррупциялык схема түзүп кеткен кишилер боюнча атап кетем. Ал боюнча Шайлообек мырзанын билими жок. Төлкө мүлк боюнча атап атат. Ички саясатчы жакшы адамдар айтып кетем. Сиз билими жок деген маалыматы жок да. Кечиресиз, маалыматы жок. Ошол жактан багы. Эми силердин ичиңердеги коррупционерлер жөнүндө маалымат алганга мындай убактым дагы жок. Бул жерде сиз биз эч кимге баш ийбешибиз керек деп атпайсызбы? Сиздер ички структурада ким төрага болот, ал шайлоо жолу менен түзүп ала бериш керек да. Биз ал ички башкарууларына киришпей атабыз. Биз эл аралык конвенцияда болобу, конституцияда, мыйзамда Ысык көлдөгү тел торуну же Чолпон атаны же мына жердеги Воронцовканын үстүндөгү санаторияны сатсын деп жазган эмес да силерде. Албетте. Силер эмне үчүн мына Красный гвоздиканы сатып бердиңер? Мыйзамсыз. Бир жакшына Кыргызстандагы жападан жалгыз балдардын жүрөк оорусун калыбына келтирүү борбол. ЦОП деп аталат да. Ошо уланды Ысык көлдөгү бул жердеги Красный гвоздиканы эмне үчүн сатып бердиңер деп бир суроо берип атам да. Ал боюнча эфирде мен да чыгып жүргөм буга чейин. Жок, эмне үчүн туура болду? Аны мен көтөрүп жүрөм, өзүм да көтөрүп жүрөм. Туура эмес болуп калды, туурабы? Эми бүгүнкү күндө соттошуп атат. Азыр прокуратура кайра кылмыш ишин козгоп, арка кайтарабыз деп атат. 1 гектарын кайтарды. 5,5 гектар турат. Башкача айтканда, биз булар ичинде асанды коебуз, өсөндү коебуз. Аралашпайбыз, киришпейбиз. Ар бир Кыргызстанда профсоюз уюмдары иштей берсин. Бирок эмне үчүн эл жоебуз деп атат. Булардын бир тыйындык бизге пайдасы жок экен деп атат. Туура, пайдасы болбойт экен. Өздөрү менен өздөрү дейт. 60ка чыкканга чейин курортко жөнөтпөйт дейт. Анан көрү силерден мисалы саламаттык сактоо министри, прокуратура, билим министрлери чыгып кетсе, баягы 29 мафия өзү эле калып калат да, туурабы? Баары чыгып кетсе. Ал бир чети биздин ички саясатка киришкен болуп калса, чыгып кетсе. Ал бүгүн бизге айтып атат. Мен үгүттөп эле ачык айтам, урматтуу мекендештер, силер профсоюздан барыңар чыгып кеткиле. Булар өзү эле калып калат. Ошондой иштерди сата албай калат. Ушинтип айтсам болобу? Ал учурда кайра баягы тазаланганга бизге жардам бербейсизби андан көрчү? Мындай болот да, баягы. Сиз ошо жогорку кеңешке барып тазаланып жүрдүңүз, бирок сизге окшогон балдарды койбоду алар. Төралыкка. Себеби бийлик аралашып кетти. Айтып берем анда. Азыр мындай потенциалы бар, билими бар балдарды төралыкка көрсөтүшкөн жок. Ал жерде чоң-чоң киттер бар. Ал эми биз эң негизгиси Кыргызстандын элинин мүлкү болгонду эмне үчүн саттыңар? Уялбайсыңарбы? Бул эртең биздин балдардын барып эс ала турган борборлору го. Колуңардан келбесе мамлекетке өткөрүшүбүз керек деген маселе. Анан эми эл аралык уюмдар эмне үчүн бизге кийлигиш керек? Биздин мүлктөрдү булар сатып аткан болсо. Шайланышы, адам укугун коргошу, эмгек берүүлөр сөз жок. Абсолютно кийлигишкен жокпуз. Биз бир эле суроо бердик. Ысык көлдөгү курортторду эмне үчүн мыйзамсыз саттыңар деп. Артында биринчи президенттин туугандарынан бере карап эсептеп ала бересиз. Бардыгы турат. Ошол себептен бүгүн бул иш президенттин көзөмөлүндө турат. Президент айтып атат, буларды текшергиле деп, туурабы? Азыр шотный палата, прокуратура бүт барып профсоюзга келип отурду азыр, туурабы? Баштады. 3 жылдан бери чыга элекпиз. 16 томдук флешка бар. СМБда турат. Кайсы полковник? Мен мына түз айтып коеюн. Кайсы полковник, подполковник? Ошо флешканы бекитип тургандан бери билем мен. Керек учур болсо биз аны урматтуу генералыбызга көрсөтөбүз. Шайлообек мырза, азыр айтып атпайсызбы, ушул ишти баштадык депчи? Эми ушул иштин аягына чыкканга өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Биздин депутаттык комиссия баштап, жыйынтыгын чыгарып, 5 пункттан уже токтомду кабыл алып койдук. Кандай чечим чыгардыңыздар? Чечимибиз башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы, МВД 92-жылдан бери мыйзам сатылган мал, дүйнө мүлк, жер участоктары, санаториялар мамлекеттин балансына кайтарылсын деп турат. Биринчи. Экинчиден, бул бүгүнкү күндө биз кол тийгизбиз деген булардын мамлекеттин ошону биз кирип отчетность берүүгө, маалымат берүүгө, ошол эле учурда мүлктөрдү дагы президенттин башкаруу управделамга өткөрүүгө мыйзамды сунуштап атабыз. Ошондой эле бир нече пункттарына мыйзамды оңдойлу деп атабыз. Казакстанда жок кылса болобу?
анын баарын жок кылуу эмес. Биз Элдияр мырза айтып аткандай, булардын баягы көз карандысыз деген жерине кол салбастан, көз карандысыз болсоңор дагы элдин, коомдун, мамлекеттин алдында силер жооп беришиңер керек дегенди киргизип атабыз. Мыйзам менен ушундай комиссия ишин жыйынтыктаган, бирок социалдык саясат комитетине бул токтомдун аткарышын жүктөгөнбүз. Келиңиздер, эми профсоюздар федерациясынын ичиндеги чырлар боюнча айталы. Негизи эле бул кандай, эмне болгон чыр? Бийлик талашуу же? Эмнеге баш аягы бүтпөй келе жатат ушул жылга чейин? 2010 жылдан бери Кыргызстан профсоюз федерациясынын шайлоосуна түздөн-түз бийликтин өкүлдөрү ар дайым киришет. Садыр Кожобаевич жакынкы күндөрдө жарыя кылып тилдегенде жакшы нерселер айтып кетти, бирок ал жактан маалымат толук болбоду ажоосун. Себеби өзүнүн жанында отурган кишилер 1 жыл мурун эле, 1,5 жыл мурун, апрелде 2022 жылы резиденцияны алып барып туруп, биздин мыйзамга түздөн-түз килигишип туруп, ошол Кызаев деген аксакалды түртүп коюшкан. Анан эмнеге бийлик ар дайым киришпесе 2010 жылдан бери, эмнеге президенттердин жанындагы кишилер ушул биздин төрагалар түртүп келсе, алар жерлерди сатса, алар мыйзам иштерди кылса, аягында келип профсоюз бокочу болот. Профсоюз бокочу болбошу төра болгон киши жооп бериш керек, аларды түрткөн кишилер жооп бериш керек. Бизде документтер менен сакталып калды. Ошондуктан мен Садыр Кожоевичтен суранам, Камчыбек Кыдыршаевичтен да суранам. Биздин ошо төрагаларды жооп беришке тартканда, ошолор түрткөн кишилерди кошо тартыңыздар. Жаныңыздарда отурган кишилер документтер менен алып, фамилиялар менен көрсөтөбүз. Алардын артында да көмүскө турган чоң таасирдүү фигуралар бар. Алар дагы кошо жоопкерчиликке тартыш керек. Сиз ошол төрагаларыңарды көрсөткөн адамдарды билесиздер да, по фамилия билесиздерби? Качан гана кыргыз бир нерсени, проблеманы, диагнозду туура койгондо анан өнүгөбүз да. Асан Үсөн алып келип койгон, ушул аралашкан депчи. Мен билем, башкы прокуратурада, президенттик администрацияда ушул силердин иштериңерге өтө көп аралашып жүргөн адамдарды. Туурабы? Аларды мен билбейм, башкалар айтып атам. Сиз билгенди сиз айттың, мен билгенди мен айтайын. Жалпы мамлекетке жардам берели. Анан эми бүгүн сиз Ажонун сөзүнө комментарий бербешиңиз керек да. Ыраазычылык билдирип атпаймынбы Ажоосуна? Эми ошондой духта, ошондой чындыкты айткан бул өзү тарыхта болуп атат да. Буга чейинкилер эмне үчүн айткан эмес? Айтып атат, мына профсоюздардын талкалагандары 6 миллиард алып 6 тыйын пайда келтирбептир депчи. Бул өзүнчө. Буну бири дагы айтып чыга алган эмес. Эми профсоюздар булар Юпитерден түшкөн эмес да, келип эле биз бар жокту башкара беришибиз керек деп. Кандай дейсиз? Профсоюздар эмне үчүн ушул элдердин укугун коргобойт, только курорт сатып эле отура берет? Мындай да. Азыр райондордун райондун деңгээлиндеги профсоюздун жетекчилери болуп көрбөгөндөй байып кетти деп. Каяктан байып атышат алар? Менде кошумча суроо пайда болду. Ошо мамлекеттик кызматкерлердин эмгегин коргоо сиздердин негизги милдеттериңиздин бири, А бирок бардык кызматчылар, профсоюз мүчө болгондордун эмгек коргоо, туурабы? А бирок ошол эле учурда өзүңүздөрдүн уюмдун ичиндеги кызматкерлердин укугу корголбой жатабы деген суроо пайда болуп атат да. Менин да укугум текшелип жатат. Шайлоок мырза жакшы нерсени айтып келип атканда, тилекке каршы мамлекеттик кызматкер катары профсоюздун ишибизге килишпегенге аракет кылса эле болбой килишпей атат да. 6,5 миллиард деп кайра кайтылып кетти. 6,5 миллиардты эсеп палата жыл сайын текшерет. Мына 2022 текшергенде 44 миллион мыйзам бузуу бар экен, баш прокурор кетти деп туруп, жыйынтыгы жок дагы эле. Ошону багы жалпы профсоюздагы фамилия аты жөнүн атап, Элдар мырза 44 миллионго чоң-чоң эки балдар бакчасын салып койсо болот. Эмне үчүн силер профсоюздар 44 миллионду жеп алышыңар керек? Ошо 44 миллионду профсоюз жеген эмес. Ошону федерация төрөгө отурган киши ошого жооп бериш керек да. Алып чыгып туруп, булар профсоюз түрткөн болот. Профсоюздун ошол биз башында жетекчилигин айтып атабыз. Силер эмне үчүн 700 адамды чакырып туруп шайлоо өткөрбөйсүңөр бюллетень менен? Эмне үчүн силер 5000 адамды чакырып туруп бир татыктууну шайлабайсыңар профсоюздун башына? Эмне үчүн сен 20 эле 30 жылдан бери бири-бириңерди кое бересиңер? Ошону мен кыйкырып айтып жүрөм. Ушунда мыйзамдан жардам бериңиз шайлоок мырза. Силерге ким укук берди ошо 20 адам эле бири-бириңерге өткөрүп туруп мамлекетти талкалай бергиле деп? Силер мындай профсоюз болгондон кийин бүт Кыргызстандагы профсоюздардын жетекчилерин чакырсаңар канча болот? 1000 адам болобу? 8,5 миң киши болот. 8,5 миң. 8,5 миң адамды стадионго чакырып шайлоо өткөргүлө анда. Сонун болот эле.
Мурда мыйзамда Чанчун деген бир еврей уставын жазып кеткен. Ал еврей жок азыр. Ошол еврейдин уставы менен биздин башыбызды айландырып атышат да. Анан эми ар бир тармактын башында тургандар менен мен сүйлөшүп чыктым да. Как комиссиянын төрагасы катары. Мыкты төрагалык кылып жүргөн Элдер Мырзага окшогон жигиттер, эжелер да бар. Но ушул көзүңдү каратып туруп бияктан сатып аткандары да бар да. Ошон үчүн баягы 29дун баары эле бөкөчө эмес. Рахмат. Патриоттор да бар, тазалар да бар. Но көпчүлүк да ош менен кете берет. Кечиресиздер, ушул жерден айта кетчү нерсе, бизде тилекке каршы убакыт аз эле калды, ошондуктан негизги темабыздын суроосун алгыбыз келет сиздерден. Сиз жөн гана мамлекеттик кызматкер катары жообуңузду берсеңиз, профсоюзда иштебейсиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Иштейди. Жок, иштебеген могу. Элестетип көрүңүз. Кесиптик кошундун тагыраагы профсоюздун бизге кереги барбы же жокпу? Кереги бар. Эмне пайда берип аталар бизге? Кызматкерлердин укугун коргойт, кыйналган учурда 10 жылда же 20 жылда бир келиши мүмкүн. Ошол учурда мыйзамдуу процедура менен аны сактап калсак болот. Айлык майнасын алып калсак болот. Мага жеке күнүгө бир 20-50 киши WhatsApp'тан кайрылат. Биз мындай да мамлекетте көп Сиз демекчи болсоңуз ошол жакты өзгөртө аласызбы? Өзгөртө алам. Көпчүлүк элдин оюн, эркиндигин эске алышыбыз керек. Азыр кереги барда да эле 5-6 чогулуп алып кыйнай бербегиле да элди. Туурабы? Мисалы элдин 95% бул профсоюзду жоюш керек, өз-өзүнчө болуш керек деп атат. Мен дагы түз эфирден айттым. Мен профсоюздан чыгып кеткилечи. Өз-өзүнчө тармак болуп иштегилечи. Бул профсоюз деген баардыгыбыздын атыбыздан чогулуп алып эле көрүнгөн жерди сатып атат депчи. Биздин комиссия ар бир партиядан, фракциядан бирден депутат кошулуп, ошол жерде генералдар да болду арабызда. Кирип биз карап чыктык да, Биз бул профсоюздун бүгүн баарынан жогу жакшыраак деген жыйынтыкка келдик да. Бул көбүрөөк зыян келтирет экен бизгечи. Эгер аз токтотпосок 164 объекти саткан, 289. 164-тү биз ошол кайсыл санаториялардан сатканын аныктадык. Сиз ал боюнча маалыматыңыз да жок. Себеби сиздин тармак башка. 29 ишиндебиз да. 164-түн ошол Нокатта, Ошто, Жалал-Абадта, Ысык көлдө, Чүйдө саткан 164-түн бүгүн почти баарыны кайтарып койсок болот. Бул үчүн прокурор сатылбаш керек, милиция сатылбаш керек, толук кайтарып алыш керек. Туурабы? Ошо 164-түн канчасы профсоюз өз саткан, канчасын бизге көрсөтпөй сатканын айтып коесузбу эфирге? Эми анын 164-түн баардыгын эле профсоюздун 29 адам саткан эмес. Бирок, мына мен Жалал-Абадта ачык айтам, мэр саткан, госрегистр саткан жерлерде бар. Ысык көлдө да ошондой. Мына айтып атпаймынбы? Чүйдүн боорундагы Красный Гвоздиканы айыл өкмөт саткан. Жерин билим берүү министрлиги үстү жагын саткан, ошентип 3-4 келип саткан. Ушунун баардыгын териштирүүчү орган бар да. Эмне үчүн ушул жакка чейин президент киргизип туруп кыйкыш керек? Эмне үчүн президенттин деңгээлине чыгарбай иштешпейт? Бул укук коргоо органдары эмне баардыгы коррупционер болуп кеткенби? Эмне үчүн президент айткандан кийин анан кыймылдаш керек деген маселе. Урматтуу Шайлообек мырза, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Келиңиз сиздин акыркы сөзүңүздү угалы. Баягы жалпы айтканда түшүнүңүз болуп калышы мүмкүн. Мисалы өзүмдүн тармагымды көрсөтөйүн. Эмне үчүн профсоюз керек? Ошончо кыска алып эле бир биздин тармакта такси айдоочулар бар мисалы. 1,5 кишибиз бар. Алардын укугун биз кантип коргойбуз? Жумуш берүүчү менен ортосунда болуп аткан бир топ штраф аркандай маселе бар эле. Ошонун баарын жоюп салдык. Бишкекте Яндекс башка фирмалар биздин кызматкерлерге азыр штрафын киргизе албайт. Эмне дегенде ал мыйзамсыз. Биз жок учурда калагандай 500 сом 1000 сом штрафын киргизчи. Биз өзүнүн тармакка иреттеп туруп 200 мекемеге жакын 3%-дан 80% скидка киргизе алдык. Мисалы Акбалатка барсаңыз, жубайыңыз барса 5000 сом десе 20% скидка 1000 сом өнөмдөө болуп калат. Атайын телеграм каналдар түзүп, өздөрүнүн укугуна кантип караса болот, кандай болсо деп иреттеп бердик. 5% кылып кредит кылып бөлүп берип койдук. Унасын машинасын оңдогонго иреттегенге. Бул нерсени Кыргыз Республикасынын деңгээлинде кылса болот. Жанагы жер сатылат деп биздин депутаттар коркуп атат да. Бир нерсени билиш керек. Бул Кыргызстан Профсоюз Федерациясынын негизги мүлкү. Мыйзам сатылган мүлк боюнча кайтарыш керек. Жана мамлекет салым кошкон үчүн аланы өткөрүп бериш керек. Мен буга чейин мораторий болсун деген маселени жарыялап жүргөм. Профсоюздун бир мүлк сатылбаса деп мораторий киргизсек, жеңил болот. Андан ары ишти жылдырыш керек да. Анан профсоюз жоюлса анда элге Кыргызстанга пайдасы тийбейт да. 500 сомдук, 600 сомдук таксистердин
укугу болгон сонун 5 миллион долларлык курортторду эмнеге сатасыңар? Мен саттырбай кыйкырып жүрбөймүнбү? Достукту саттырган жокмун. 20 миллион сомго кетмек. Чолпонатадан саттырган жокмун ага. Бүгүн достук кимдин колунда? Достук 53% профсоюздуку, 4% Россиянын профсоюзунуку, калганы бул жакта акционерлердики. Сиздер сатып берген, мыйзамсыз сатып берген мүлктөрдүн баардыгын тизмектеп алып чыгып койдук да. Ошону силер сатып бергениңер үчүн жооп беришиңер керек. Эң негизгиси бул профсоюз мындан ары иштеш керекпи же жоюлуш керекпи, мүлктөр мамлекетке кетиш керекпи, аны эл чечиш керек. Анан кийин эл мыйзам негизинде. Эл мыйзамды биз жазабыз. Биз силер азыр бардыгы эле биздики дей бергениңер туура эмес да. Силерге ким берди аны? Эл берип атабы? Элдин мүлкүн эмнеге силер сатып беришиңер керек? 92. Сусат берде жооп берейин деп этпесеңиз жөн эле угайын. Жок, бул эми профсоюздун ичиндеги баягы аласа берсе адам укук, эмгек укуктарын коргой бергиле. Бирок бир эле маселе биздин депутаттык комиссиянын жыйынтыгы элдин мүлкүн сатканга абдан биз наразыбыз жана каршыбыз. Ошон үчүн мыйзам кабыл алып атабыз биз. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Талкуу деген талкуу экен, улана берет экен. Бул чырдын аягы канча жылдан бери бүтпөй келе жатат. Дагы деле бүтпөйт окшойт, бирок акыркы чекит сөзсүз түрдө коюлат деген ишеним күч. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын президенти Садыр Кожоевич айтты. Мындай башаламандыкты токтоткула деп. Ошондон кийин дагы укук органдары кыймылдабаса, анда бул укук органдардын ал жерде иштегенге моралдык акысы жок. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңизге. Кулман Токтогачке кайрылат элем. Булар тапшырма берсе, урматтуу генералыбыз, таап коет баарын тапчуларын. Анан бербей аткан материалдарды биз көрсөтөбүз. Колдогон жерин тазаланбаса, ичинде өнүкпөйбүз да. Тазалаган жанына жардам бересиздерге мен ыраазымын. Калганын бизге шарт түзүп бересиздер, биз иштеп кеткенге. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде ачык пикир берүүсүндө бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов жана Кыргызстан курушчулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов болду. Сак саламат болуңуздар, кызматыңыздарда мен Кенжебек Шайлообаев жана Асель Жанбекова болду. Кайрадан көгүлтүр экранда жолукканча аман болуңуздар.